Aldım деп, жана министр кече күнү мен жокто келип, эмеге кимдиктер келип, айтпай келип, катышып, ардекени сүйлөп, мас абалында ичип алган, эртең менен 8-де ар нерсени айтып кетти. Мен мынакей кыргыз элине бүт баары мен жакшы билет. Мен ачык айтып коеюн, мен өзүм ичпейм. Ичсем дагы кичине тойлордо ичем. Эң жаман жери бүт бардыгы мен министр болгондон кийин бир тойго келип антимиткенден кийин баары эле карап турушат. Менин помощнигим жанында жүрөт. Ал дайыма мага суу куюп берет да, мен бүт баарына мынакей алып ийем дагы, министрлер менин жардамчыларым тойдо жүргөндөрдүн баары иче башташат. Кыргызстан боюнча билет. Кыргызстан боюнча медиктердин бүт бардыгы билет. Мен тамак ичпешимди дагы ал жерге барып. Эч жактан тамак ичпейм, ярак да ичпейм. Мен бүгүн да интервью бердим. Ошол жерде Жумабек жок болчу. Балдар менен сүйлөштүм. Өкүл баласы бар. Жанында достору бар. Ошол эгер бирөө мага доказать этсе, мен мас болуп келгем, ичип келгем деп. Мен ошол замат отставкага кетем. Айта тургандагы кичине мындай уялып айтыш керек да. Анан жөн эле айта берет экен деп. Мисалы алсак, кыргыздын бардыгы айтып калышты, мынакей ичип жүрүп көзгө жептир деп. Мен жогорку кеңеште айттым. Мен айтпай эле коеюн дегем. Жогорку кеңеште айттым, мени ёлка басып калганда, ошол жерде 200 метр ар жакта депутат бал багып кетип бараттыр. Чуркап келип, мени көтөрүп, экөөбүз отуруп, жардам берип, мен бир 3-4 мүнөтчө сознание теретиккенмин. Жардам берип антимиткенде мен ошого рахматымды айтайын деп жүргөм. Баягы жогорку кеңештин парламентте мен айттым, ал деген айтпай эле койсом болмок. Мен деле айтпай деле койсом болмок. Мейли мени ичип жүрүп, урушуп жүрүп көзгө жептирсе айта берсин кыргыз эли. А кыргыздын элин бүт баары билет. Мен эгер ичип антимит жүрсөмчү, ушул даражага жетет белем. Ошон үчүн менин баягы өзүмдүн мындай элге жакын болуп, министримин деп мынтип антимитпей жүрбөйчү, элге жакын болуп, элге жүрсөм көп ойлойт экен бул. Простой турбайбы, булга деп. Мен деле галстук тигип алып, мен деле чыкып жүрө берсем, мынакей машинени талашып аткан экен. Машинаны да гаражга коюп койдум, мен жөө жүрөм. Тааныштардын аркасы менен. Алса алышсын өтөп. Министр жөө жүрүп эле, бундагы эле чейин жөө жүргөн, мен жөө жүрүп эле иштеримди кыла берем. А что касается Алыкадыра Сабирдиновича, Бейшеналиева, мы, как в любом нормальном правительстве, нормальном, у нас много разногласий. Так и должно быть. Так и должно быть. Но вы не считаете, что его нужно отправить в отставку? Нет, я так не думаю. Раз это относится к решениям главы государства, мы, исполнительная ветвь власти, формируется полностью Садыром Джапаровым. Вот. Мы все ему подотчетны. И Алыкадыр Бейшеналиев пользуется практически неограниченным доверием нашего главы государства. Он иногда этим злоупотребляет, скажем так, это президент тоже ему делает замечания. Но на данный момент он пользуется этим доверием, и флаг ему в руки, он покажет результат, не покажет этот результат, он за это будет отвечать сам, потому что он министр Кыргызской республики. Который сравнил себя с Петром Первым. Ну да, это немножко неудачное. Согласны с такой аналогией? Ну, Петр Первый у нас Садыр Джапаров. Поэтому, конечно же, мы птенцы гнезда Садырова. Прекрасная метафора.